Сиз эмнеден турасыз? Курамыңыз эмне? Азыркы күндө ачуусун башкара албагандар көбөйүп баратат. Рак илдетине чалдыккандар андан да көп. Айбандын оюна да келбеген бузукулуктарга аз кырылгандар да көп. Жакшылык жасаган сындалып, жамандыкка боор тарткандар көбөйүүдө. Эмне үчүн? Эли мусулман болгон биздин коомдо ушундай терс көрүнүштөр эмне үчүн көбөйүп баратат? Мунун көптөгөн себептери бар. Алардын сап башында тамак аш турат. Кандайча дейсизби? Даяр болсоңуздар баштадык. Тамак аш согушу. Негизи адам ар түрдүү клеткалардан, органдардан жана химиялык элементтерден турат. Бирок буга кошумча азыр синтетикалык боектордон, зыяндуу химиялык кошулмалардан куралып калдык. Кандайча? Кененирээк бүгүнкү чыгарылышыбызда. Адамдар адам сыяктуу жашай ала турганчалык даражада адам эмес. 1920-жылдары АКШлык Томас Миджли аттуу химик коргошун кошулган бензинди, башкача айтканда тетраэтил коргошунун ойлоп тапты. Бул коргошун элементин бензинге кошкондо машиненин кубаты артат. Мотордун цилиндрлеринин жышылып кетүүсүнүн, башкача айтканда мотордун иштен чыгуусунун алдын алат. 1935-40 жылдардан баштап АКШда бензин менен соляркага дал ушул тетраэтил коргошунун кошо башташты. Натыйжада тетраэтил коргошундуу бензин, башкача айтканда этилдештирилген бензин бүткүл АКШда, атүгүл дүйнө жүзүндө колдонула баштайт. Бул адамзат тарыхындагы эң эле коркунучтуу ачылыштардын бири болду. Эмне үчүн? Себеби коргошундуу бензин куюлган машинеден чыккан газ адамдын ден соолугу үчүн, жаратылыш үчүн өтө чоң зыян болгон. Тетраэтил коргошуну абага сиңген кезде жана адам ал аба менен дем алганда, ал уу адамдын организминде чогулуп, боор, бөйрөк сыяктуу органдарга зыян келтирип, нерв системасына терс таасирин тийгизген. Бул боюнча жасалган илимий изилдөөлөрдү интернет булактарынан окусаңыздар болот. Ушул жерден бир гана нерв системасына тийгизген зыянын карап көрөлү. Коргошун организмге киргенден кийин эң көп нерв системасын жабыркатат дедик. Адам акылынан азып, зээни начарлайт. Ачык айта турган болсок, адам баласы эң муктаж болгон акыл калчоо, ой жүгүртүү, анализ кылуу сыяктуу касиеттеринин төмөндөшүнө алып келет. Эске тутуу начарлап, концентрация, дыккаттуулук төмөндөйт. Балдардын да акыл эсинин мокошуна алып келет. Адамда шизофрениялык көйгөйлөр пайда болот. Адам аңкоолошуп, келесоо болуп, кылмыш жасоого, күнөө кылууга болгон каалоо көбөйөт. Бул коргошун балеси АКШда эле башталдыбы?